Жергиликтүү бийлик быйыл Ош шаарынын ички жолдорун оңдоп, каладагы автоунаа тыгындарына бөгөт коюуну көздөп жатат. Ага байланыштуу шаарга кире бериштеги аркадагы автотыгындарды азайтып, айланып өтчү жолдун курулушун баштоого бел байлады. Муну ишке ашырса, оор жүк ташуучу автоунаалар ошол жол аркылуу кирет. Ушинтип, автотыгындарды болжолдуу 30–40% чейин азайтууга болот дешет. Биздин 10 адырдын үстү менен келип, баягы оор жүк көтөргөн машиналар шаардын ичине кирип, пробкаларды кылбай эле ошол жактан айланып өтө турган биринчи долбоор, экинчи долбоор ошол өзгөн тараптан келе жаткан Фуркатка жетпей тыга келип, ошону менен келип, тиги биздин Западный микрорайонуна чыга турган жолдор. Бул экинчи долбоор болуп атат. Ошол долбоорлорду биз сунуш кылып, өкмөттүн астына койгонбуз. Кыргыз өкмөтү өзүнүн чечимдерин чыгаргандан кийин бул долбоорлор да ишке ашат. Мындан сырткары 10га жакын социалдык мекемелердин курулушу да бүткөрүлүп пайдаланууга бериле турган болууда. Жана каланын жаңы конуштарын таза суу менен толук камсыздоо быйыл ишке ашаарына үмүт артылган. Учурда калктын 80% таза суу менен камсыз болушса да, айрым жаңы конуштарда бул маселе көйгөй боюнча калууда. Суу жетишпей калган ушул Амир Темир микрорайонуна, Калин микрорайонуна, Достук микрорайондорунда аксилектерге мына экинчи фазадагы өзөр проекттер иштөө алдында турат. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында суу маселесин жөнгөрүү үчүн дамбаларды куруп же жаңылап, ирригациялык объекттерди реконструкциялоо иштери жүргүзүлмөкчү. Ошондой эле буга чейин иштебей калган өндүрүштүк ишканаларды модернизациялоо, санитардык абалды жакшыртуу, соц объекттердин бүт электерин аягына чейин чыгаруу сыяктуу иштер бүткөрүлөрү пландалууда. Таза суу маселеси боюнча дагы мына бүгүнкү күндө экинчи борбор болуп эсептелгенибизге карабастан, бүгүнкү күндө биздин айрым бир аймактарыбыз таза суу менен толук камсыз болгон эмес. Мына ушул багытта дагы тапшырмаларды берди тез аранын ичинде. Буга окшогон ошол бир нечелеген ирригация маселелери бар, шаарда жол маселелери бар, ички жолдорду оңдоп түзөө боюнча. Мына ошого окшогон чоң маселелерге кече премьер-министр бүт өзүнүн министрлерин чакырып, ошол чечиле турган маселелерди тез аранын ичинде чечүү боюнча уже талаптарды министрликтерге койду. Ал эми шаар тургундары быйылкы жылы кандай өзгөрүү күтүшөрү тууралуу ой бөлүштү. Алардын көпчүлүгү өнөр жайдын өсүшүн, жол тыгындарынын жоюлушун, жумушчу орундарынын түзүлүшүн күтүшөт. Ош шаарындагы көчөлөрдө өткөн өтө тыгынды машиналардын пробкасыны ошону иретке келтирсе деген ойдомун. Мына ушул биринчиден. Жол тыгындарын азайтыш керек. Суу керек. Азыр бизде Ош шаарында баардыгы эле базар экономикасы болуп базарга чыгып кетишти да. Ошого бир мындай иш орун боло турган ишканаларды ачыш керек деп ойлойм. Жашылдандыруу тармагы жакшы болот. Анан тазалык жагын караш керек бир. Анан эң улам жол эрежеси ошол жагында жакшы караш керек. Мен өзүм Бишкектен келгенмин, просто Ошту мында карасам ушу бардагыраак, анан правила деле жок экен, ошо кичинекей келдим. Белгилей кетсек, 2018 жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланды. Ош шаарын өнүктүрүүгө жергиликтүү бюджеттин жетиши күмөн, ошондуктан башка каржы булактарын издөөгө аргасыз. Бул нерсени шаар жетекчилиги да белгилейт. Бирок алдыда мындай чоң тапшырмалар канчалык деңгээлде ишке ашат деген суроо турат. Асанбек Каракозуев, Айдай Беделбек кызы, Аргент Калыбек уулу, Ынтымак.